Баарыңыздарга салам. Жаз келди. Эми палас килемдин баарын жууш керек. Эми бул килемдин баарын биз суусу жок бат кургагандай кылып кантип жуусак болот. Фаберликтен консервированный средствосын алабыз для чистки ковров и обивок. И ушу менен бат эле азыр жууп коебуз. Бат эле кургап калат бардыгы. Бизге 1 литр суу керек делет. 1 литр сууну куямын азыр мен бул жака. 1 литр сууга биз 40 миллиграмм эле консервированный средстводан куябыз. 40 миллиграмм эле жетиштүү болот бизге. Анан миллиграмм кантип билебиз? Могу колпачок, өзүнүн колпачогун эле мындай куюп алабыз. 1 литрге ушул эле бизге жетиштүү болот. Өзүнүн удобный колпачогу. Бул средствонун артикулу 11251. Куюп алган соң муну биз көбүртөбүз. Аябай көбүрүп чыгат. Мына 1 литр сууга эле караңыздарчы, кенедей эле куйдук, канчалык көбүрүп чыкты. Көбүртүп алып эле именно ошол көбүк менен биз жуу беребиз. Көбүрдү мунубуз. Эми именно ушул көбүк менен жуйбуз да, суусун дагы албайбыз. Именно көбүк менен жуйбуз. Суусун да бизге кереги жок. И бул бат эле кургап калат. Мындай кылып көрсөтөйүн. Мына көбүктү алып эле мындай салып эле ушу менен эле щетка менен эле ушуну эле жуу беребиз. Ушул эле жетиштүү болот бизге. Вот уже результат на лицо. Бул жак жуулду. Мына бул жуулду. Таптаза. Эми муну караңыздар. Боппоз, Экөөнүн айырмасы. Болбосо экөө бирөө эле, дейли. Ошол эле.